Саламатсыздарбы кыргыз элим. Бүгүн сиздер менен турецкий пахлава кандай жасалышын кыргызча айтып беремин. Анда эмесе баштадык. Биринчи un менен маргаринди аралаштырып алабыз. Ушундай абалга келгенге чейин. Андан кийин разрыхлыйга кошобуз. Сметана 2 кашык. Андан кийин жумуртканы сарысы менен агын ажыратып алабыз дагы. Агын холодильникке коебуз. Ал эми сарысын камырга кошобуз. Бул жумуртканын агын холодильникке коебуз. Ошол камырды вилка менен аралаштырып алсаңыздар өзүңүзгө оңоюраак болот. Андан кийин кол менен биздин камыр даяр. Биз бул камырды 10 мүнөтчө тындырып коебуз. Андан кийин камырыбызды 3кө бөлөбүз. 3кө бөлөбүз дагы. Биринчиси кичинерээк, экинчиси чоңураак, үчүнчүсү андан чоң болот. Биз кичине камырыбызды жайып, дагы биз аны духовкага 5-10 мүнөткө пиширип алабыз. Мына биздин камыр даяр болду. Мына көрүп турганыңыздардай ушундай кылып пиширип аласыздар дагы. Бул жаңакты блендерден кичине азыраак аралаштырып алабыз. Мына көрүп турганыңыздардай. Буну кол менен деле аралаштырсаңыздар болот. Жанагы биз жумуртканын агын ушинтип көпүртүп алабыз дагы. Бул азыраак шекер кошобуз дагы, аралаштырабыз. Мына биздин бези даяр. Жана биз зуала кылган чоң камырды жайып алабыз дагы. Духовканын тагына ушинтип жайып алабыз. Жана блендерден чыккан жаңакты безе менен аралаштырып алабыз. Жанагы жайылган камырыбызга бул безени 2 бөлүп туруп, биринчисин бир кабатына, экинчисин экинчи кабатына мындай кылып жабыштырып чыгабыз. Жана пышкан камырыбызды үчүнчү ортончу камырыбызды жайып алабыз дагы. Буну дагы ошо безени сүртүп, андан кийин камырды бетине жабабыз дагы, сырттарын, чекелерин мынтип бүктүп чыгабыз. Бычак менен астына жеткизбей бетин эле кесип аласыз. Мына эле кесип атам, ушундай кылып кесип аласыздар. Эгерде көп кесе турган болсоңуздар, ичиндеги безилер чыгып кетет. Жумуртканын сарысы менен бетине күйүп алабыз.
Андан кейін сіздерде бүтін жаңалық болса, жарымын сөйтіп жалғастырып шықсаңыздар да болады. Көріп тұрғаныңыздардай. Андан кейін шекерге ыстық су қосуыңыздағы сироп қыласыз. Сироп жасауыңыздағы пішқан пахлауыздың үстіне сиропты сөйтіп саламыз. Дам өте жақсы сіздерге жағады деген үміттемін. Тамағыңыздар дәмді болсын. Сіздерді